Чүй облусунун Кемин районунда аңчылыкка чыккан бир киши кар көчкү басып каза болду. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрликтен билдирди. Маалыматка ылайык 3 март күнү Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнө караштуу Желарык коктусунда аң улоого чыккан 3 аңчынын бири жок болуп жаткандыгы тууралуу маалымат түшүп, саат 15:55 5 куткаруучу тартылган. Алар барганда коктуда болжол менен 3000 метр куб кар көчкүсү түшкөндүгү аныкталган. Издөө иштеринин алкагында саат 17:45 көчкүнүн астынан 49 жаштагы кишинин сөөгү табылган. Маркумдун сөөгү райондук ички иштер кызматкерлерине өткөрүп берилди. 3 мартта Түркиялык Демир Өрен кабар агенттиги кыргызстандык келинди чогуу жашаган түркмөнстандык мууздап кеткени тууралуу маалымат таратты. Анда Стамбул шаарынын Умрани районунда жашаган кыргыз келин каргашалуу окуя болгонго чейин шектүүгө каршы бир канча жолу полицияга арыз менен кайрылганы. Ал тергөө абагынан чыккандан кийин мыкаачылык менен өлтүргөнү жазылат. Шектүү кармалып, ага атайлап киши өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Маалыматты Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу ырастап, маркумдун сөөгүн мекенине жеткирүү аракети көрүлүп жатканын билдирди. Next TV телеканалына улуттар аралык кастыкты козутуу фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу УКМКдан билдирди. Жүргүзүлгөн иштердин алкагында телеканал социалдык түйүндөрү аркылуу Украинанын аймагындагы атайын операциянын жүрүшүндө Кыргызстан Россияга аскердик жардам көрсөтүүдө делген жалган маалымат тараткан. Маалымат булагы катары Казакстандын чалгын кызматынын мурдагы жетекчисине шилтеме берилген. Бул аракеттер Кыргызстандын жана башка мамлекеттердин калкын туура эмес маалымдоого алып келет. Ошондой эле улуттар аралык кастыкты козутуунун башаты болуп саналат деп жазылган маалыматта. Текшерүүнүн жүрүшүндө телеканалдын аракетинде улуттар аралык кастыкты козуткан белгилер бар экендиги боюнча экспертизанын корутундусу алынган. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 330 беренесинин 2-бөлүгүнүн 4-пункту улуттар аралык кастыкты козутуу боюнча кылмыш иши козголгон. Учурда акча миликтөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Натыйжада телеканалдын жооптуу адамдарына карата тиешелүү процессуалдык чечимдер кабыл алынмакчы. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин академиясынын имараты курула баштады. 3 мартта пайдубалына атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевдин катышуусунда капсула салынганы расмий кабарланды. Маалыматта имарат кайсыл жерге салынып жатканы көрсөтүлгөн эмес. Президент Садыр Жапаров 2021-жылдын декабрында Жалалабадтагы сапарында УКМКнын академиясынын административдик окуу корпусун киберкоопсуздукту камсыздоо боюнча координациялык борбордун имараттарын куруу пландаштырылып жатканын айткан. Ал кадрларды кесиптик кайра даярдоо жана кесипкөйлүгүн жогорулатуу институтунун базасында болоору кабарланган. Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаровдун иши боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия жумушун 10 мартка чейин улантат. Бул боюнча кечээ парламенттин депутаттары Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровду кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча башкы прокуратуранын маалыматын угушту. Эл өкүлдөрү талкууну жабык эшик артында жүргүзүшкөн. Айрым депутаттар шашылыш чечим кабыл алуу туура болбой каларын айтып, ишти кароо мөөнөтүн узартууну сунушташкан. Узакка созулган талкуудан кийин депутаттар бир чечимге келе албай, комиссиянын иши 10 мартка чейин жылганы маалым болду. Башында башкы прокуратура Мадумаровду мамлекетке чыккынчылык кылуу беренеси менен айыптаган. Ал эми кылмыш ишти кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесине өзгөрткөнү белгилүү болду. Бишкекте АКШ доллары кайра кымбаттап 98 сомго чыгып кеткенин Валюта KG порталынан көрүүгө болот. Саат 10го карата банктардан алынган маалымат. Сатып алуу 95 сомдон 96 сом 7 тыйынга чейин. Сатуу бардык банктарда 98 сом. Эске салсак, өткөн бейшемби күнү доллар 10 сомго чейин кымбаттап 95 сомго чыккан. Андан кийин 90 сомго чейин түшүп, дүйшөмбүдөн тарта кайра көтөрүлө баштаган. Бирок 97 сомдон аша элек болчу. Ош шаарындагы көпчүлүк банктарда рубль сатылбай жатат. Бул тууралуу жарандар билдирип, Орусиядан жакындары которгон акчаларды банктар сом менен гана берип жатканын айтышты. Орусия Украинага басып киргенден бери орус рубли наркын жогото баштаган. Кыргызстанда да арзандап, учурда коммерциялык банктарда жана акча алмаштыруучу менчик күркөлөрдө 1000 сом 850 рубльга барабар болууда. Улуттук банктын расмий эсебинде рубль дээрлик 11% арзандап, 1 рубль 92 тыйынга барабар деп көрсөтүлгөн.
Бишкекте өткөн 4-дивизиондогу хоккей боюнча дүйнө чемпионатынын алкагында Кыргызстандын командасы Иранды 13-1 упай эсеби менен утуп алды. Командалар 20 мүнөттөн 3 жолу ойногон. Ирандын командасы мелдештин биринчи бөлүгүндө бир гана упай ала алган. Калган убакта голду Кыргызстан киргизип жаткан. Натыйжада биринчи бөлүк 4-1, экинчи бөлүк 10-1, ал эми үчүнчү бөлүк 13-1 упай эсебинде аяктаган. Хоккей боюнча дүйнө чемпионаты 3-мартта старт алды. Алгачкы оюнду Малайзия Кувейттин командасын 5-2 эсебинде жеңген. Андан кийин Кыргызстан менен Иран ойногон. Турнир 8-мартка чейин созулат. Анда Кыргызстандын, Кувейттин, Малайзиянын, Сингапурдун жана Ирандын командалары бирден айланпа оюн өткөрүшөт. Эң көп упай топтогон команда 3-дивизионго көтөрүлөт. Украинанын Бучи, Одесса, Херсон, Мариупол, Волновах шаарларында өкмөттүк аскерлер менен орус армиясынын ортосунда айыгышкан салгылашуулар жүрүп жатат. Бучи шаарынын мэри Анатолий Федорук Украин телеканалынын түз оосунда билдиргендей, каланын жака белинде бир нече сааттан бери кагылышуулар жүргөн. Буча Украин шаары. Душманга Украин күчтөрү татыктуу туруштук берип, орус аскерлерин шаардан улам сүрүп чыгууда. Салгылашуулар Буча менен Варзел шаарынын ортосунда уланып жатат деген шаар башчысы. Ошондой эле Изюм шаарына ракеталык соккулар болуп жатканы кабарланды. Мариупол шаардык кеңеши билдиргендей, орус аскерлери каланы курчап алып, жайкын тургундарды эвакуациялоого гуманитардык жол ачып бербей жатышат. Бул Ош шаардык кеңешинин төрагасы Салман Назылбековдун кызматтык унаасы. Бул кымбат балуу унаа жакында эле 748.500 сомго тендер аркылуу алынган. Төрагага алынган кымбат балуу унаа коомчулуктун талкуусун жаратып жатат. Эске салсак, Салман Назылбеков август айында Ош шаардык кеңешинин төрагасы болуп шайланып келген. Автоунаа каланын бюджетинин эсебинен алынган. Тендерге 2 компания катышып, Мега сервис компаниясы утуп, Toyota Camry 55 үлгүсүндөгү унаа алынып берилген. Анткени мурдага кызматтык унаанын эскилиги жетип, мотору жарактан чыккан. Буга байланыштуу казнадагы акчанын таңкыстыгына карабастан төрагага кымбат балуу машина алынган. 2020-жылдан бери муктаждык келип чыккан кызматтык унаага, бирок бүгүнкү күндө 2020 иш керектүү иш кагаздарында өзүнүн процесси бар экен, ошолор аткарылыш үчүн ушул 2 жыл өтүп кетти да. Ошол үчүн кызматтык унаа быйылкы жылдын башына туура келип калган ошодо. 748.500 сомго Япония үлгүсүнөн чыккан Toyota Camry 55 машинасы алынып келинди. Бүгүнкү күндө ал мэриянга караштуу гаражда өткөрүлүп берилген. Ал эми мурдагы кызматтык унаа 2 жылдан ашуун убакыттан бери автогаражда бузук абалда турат. Бул убакытта спикерлер өзүнө таандык унаалар менен кызмат аткарып келишкен. Мындан улам автогараж башчысы эски унааны оңдоп, ага ири каражат сарптагандан көрө ордуна жаңы унаа сатып алуу туура болду деп эсептейт. Эски унаага отур эле мотор кое бергенден көрө мындан жылы жаңыраак деп унаа алыныптыр. Мунун моторун тура алмаштыра бергенден көрө мына жаңы болбосо дагы жылы жаңыраак машинаны алган ушул выгодный болгон. Ошон үчүн алынган бул машина. Төрагасы больничныйда болгондуктан машина турат бул жерде. Ал ортодо финансы министрлиги 1-марттан тарта мамлекеттик сатып алууларга чектөө киргизди. Анда мамлекеттик органдар менен жергиликтүү башкаруу органдарына бюджеттин эсебинен кызматтык унаа алууга жана имараттарга капиталдык ремонт жасоо үчүн тендер жарыялоого убактылуу тыюу салынган. Мамлекеттик сатып алуулар департаменти тарабынан мониторинг жүргүзүлөт. Ар бир өткөрүлүп аткан конкурстарга выборочный мониторинг жүргүзүлөт. Ал мониторингде биз аныктай турган болсок, ал эми приостановить этебиз. Азырчы жарлыкка ылайыктуу токтоп коебуз. Ошол үчүн бир кандайдыр аткарылбай биз да уведомление берсек, же болбосо алар билбестен аткарылып ушундай нерсе сатып турган болсо, биз администрация президентага ошол тууралуу маалымат беребиз. Анан уже администрация президенти муну өзү контролдойт. Мындай аракеттер Кыргызстандын президентинин чыгымдарды оптимизациялоо жөнүндөгү жарлыгынын алкагында жасалып жатат. Ал эми облус аймагында дотацияда турган айыл өкмөттөрдүн бири Төлөйкөн айыл өкмөтү. Анын бюджети 23 миллионду араң чапчыйт. Быйылкы жылы казнадагы акчаны социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө бөлүшкөн. Бизде азыркы мезгилдерде айылдарды 3 айылыбызда бала бакчанын курулушу башталганда, себеби азыр көйгөйлүү маселелердин бири да Төлөйкөн айыл өкмөтү Озгор айылында, Учар айылында. Биздин негизги ошолор эле, анан кийин ошолорго акча бөлгөнбүз. Жалпысынан ошо биз экономияга өтүшүбүз керек. Азыркы мезгилде ошол эле мамлекеттик имараттарды жана ошондой эле мамлекеттик
унааларга дагы жалпысынан көп каражат кетирбегенге жана ошону токтотуп турганга алып баары жеткирилди. Эми ал жагын жалпысынан биз деле көзөмөлгө алабыз. Мамлекеттик органдарда ашыкча шан шөкөттө уюштурулган майрамдардын саны көп. Чоң салтанатта өткөрүлгөн майрамдар өлкөдөгү экономикалык каатчылык жагдайда казынага терс таасирин тийгизет дешет. Буга байланыштуу айрым майрамдарда белгилөөнү чектөө зарылдыгы бар. Баягы бизде эмне көп майрам көп, эмне көп Кыргызстанда дем алыш күн көп болуп кетти да. Кесиптик майрамдардын урматына деп кайсыл гана тармак болбосун ушундай ашыкча шан шөкөттө мындай иш-чараларды көп уюштуруп атабыз. Ага оңор эмес, ошол баягы жергиликтүү бийликтен баштап өтө жогорку бийликтин баягы сересине чейин ошол чыгымдарды талап кылган иш-чаралар абдан көп. Биз реалдуу бүгүнкү жашообуз кандай? Биз мына ошол үнөмдөөнүн жоктугунан экономика ушундай акыбалга келип атканын түшүнүшүбүз керек. Эске салсак, буга чейин президент Садыр Жапаров өткөн жылдын декабрь айында республикалык бюджеттин чыгашаларын оптималдаштыруу жөнүндө жарлыкка кол койгон. Анда министрлер кабинетине, эсеп палатасына жана жогорку кеңешке чыгымдарды кыскартуу боюнча бир катар сунуштар айтылган. Алмагүл Эркебайкызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош шаары.